Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 45 кабаттан турган 5 жылдыздуу мейманкана салына баштады. Ал Борбор калабыздагы Массалиев көчөсүндө жайгашат. Капсула салуу аземине президент Садыр Жапаров катышты. Бул мейманкананын ичинде бардык шарттар камтылган. Ал толугу менен эл аралык стандартка жооп берет. Бүгүн биз бир чети замандын талабы, бир чети өнүгүүгө карай алган багытыбыз менен мамлекетибиздин жүзү болгон Борбор калабыз Бишкектин көркүнө көрк кошуу ниетинде 5 жылдыздуу Манас Тауэр 45 мейманканасынын имаратын пайдубалын түптөп, ага мезгил кутусун салып олтурабыз. Эң алды Борбор калабызга курула турган мейманкана комплекс заманбап дизайны менен айырмаланып, шаарыбызга көрк берип, Борборго келген меймандарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат болсун деп тилек кылалык. Бул мейманкананын курулушу өлкөбүз алдыга карай замандын талабына ылайык өнүгүү жолунда экенинен кабар берет. Анын негизги максаты Борбор калабызга келген меймандарды сапаттуу жана жогорку деңгээлде тосуп алуу менен тейлөө кызматын көрсөтүү болуп саналат. Мен 1,5 жыл мурун Кыргызстанга келгем. Ошондон тарта бул проект менен иштедим. Кыргызстанды тандап алган себебим бул өлкө ар тараптан өнүгүп жатат. Алсак бизнес, туризм, инфраструктура, өнөр жай жана башка. Бул комплекстин бийиктиги 230 метр болот. Бул долбоордун өзгөчөлүгү имарат кыры жок болуп салынат. Ал эллипс формасында болот. Ошондой эле имарат мейманкана деп аталган эле болбосо, долбоор көп функционалдуу курулуш катары долбоорлонгон. Айтсак, Манас Тауэр жыйындар залы, ресторандар, гипермаркет, 20 миңден ашуун соода аянттарын жана жер алдында 600 жеңил унага ылайыкташылган уна токтотуучу жайын камтыйт. Инвесторубуз ушу Микаэль менен жаңы бул проекттин үстүндө иштегенде бир 2 сааттай сүйлөшкөнбүз. Бүт каалоолорун айткан. Ошо каалоолордун баарын жазып алып, анан ошонун негизинде ошол проект чыкты. Башынан эскизден баштап өзүм анан келип уже моундай картиналарды, сырткы моундай немелерин көркүн чыгарыш убагында эки коллегам отурат, Азамат, Каниет, анда бир досум бар, Темиркан. Ошол төртөөбүз болуп бир архитектурный коллектив түзүп, анан ошо төртөөбүз ушу проектный коллектив катары Шаар тургундары бул 5 жылдыздуу мейманкананын салынып башталганына кубанычта. Алардын айтымында мындай проекттер дагы да көбөйсө дейт. Себеби Борбор калага жаңы заманбап имараттар көрк берет деп кошумчалашты шаар тургундары. Албетте, бул курулуштун болушу эң жакшы. Анын үстүнө Кудай буйрса, эмеси дизайны дагы, архитектурный эмелери дагы абдан жакшынакай экен. Анан чындыгында биздин Кыргызстанда азыр Кудай буйрса эң бийик эме болуп атпайбы? Анан биздин шаардын бияк чет жагы болуп, аба да аябай таптаза. Анан коноктор келсе да аябай жакшы көрүнчүдөй. Анан ички салыныштарын дагы айтып атат жакшы, элдердин жайгашышы жөнүндө дагы жакшы айтып атат. Албетте биз абдан кубанычтабыз. Көп функциялуу Манас Тауэр 45 комплекси курулуп бүтсө, Бишкек шаарындагы таанымал жана алдыңкы имараттардан болот. Белгилей кетсек, курулушту 2,5–3 жылдын ичинде бүткөрүү пландалууда. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7 канал.